Ассалаумалейкум, урматтуу мына бир туугандар. Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтабыз, пайгамбарга саламдарды айтабыз. Намаздар, дуалар кабыл болсун. Мына биздин бир туугандарыбыз иншалла өткөндө барып келишти эле. Бүгүн мынакей жакшы бир жаңылык кылып, ошол буюрса анда байке бир сүйлөп койсоңуз. Ошо өткөндө бардык эле ал жердин акыбалын көрүп, аябай жүрөгүбүз ооруду. Анан ошого бир колдон келген жардам көрсөтөйүн деп ошол ашканасында Союздан калган эски мясник бар экен. Алар ошол ишчилер, жумушчулар кыйналып аткан экен. Ошого иншалла көңүлүбүз чыдабай ушуну алып берип турдук. Кудай буйрса дагы колдон келген жардамды беребиз иншалла. Темир байке. Бул Абдулла Таксырга достору менен баргына Алла ыраазы болсун. Биз Жайыл районунда ошо психоневрологиялык социалдык стационардык мекеме бар да. Ошол жерде биздин оорукчан инвалидтерибиз жашайт. 18 жаштан карып өлгөнгө чейин. Ошондой жерде мамлекеттин азыр күчү жетпей жаткан себептен мындай бизге демөөрчүлөр жардам берип атат. Кайрымдуулук иштери кылып атышат. Абдулла Таксырга ыраазы болдум. Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Ошондой мүмкүнчүлүк берип аткан Аллага да чоң-чоң шүгүрлөрдү айталы. Абдан ыраазы. Бул чоң ишке жарайт. Бул канча ошол жерде 250 оорукчан жатат биздин. Ошолордун муктаждыктарын бир чечип кой десек болот да. Мына бир эле 2 адам ушундай. Ошол биздин ыраазычылык билдиребиз айым. Алла мисалы узак иштеп берсе иншалла. Иштеп беришин да. Мынакей Кудай билсе эми. Принципте деп ошо жакшысын алдык. Кытайскилер бар экен, олар жарым басып бар экен, бирок Алла ыраазы болсун. Узак кылбайбы дейм да, анан ошого. Мынакей түрктөр чыгарган экен. Эмнеде турса жазып турат мына. Мынакей Намадан турча деп турат. Алла кабыл кылсын, иншалла мынакей Кудай буйрса. Салкарып коюп, теги жерден биздин поварлардын да ыраазычылыктары айтылат. Иншалла. Алла кабыл кылсын.